Эфир узлануда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн полиэтилен баштыктардан арылуу жана эко баштыктарга өтүү боюнча кеп кылып жатабыз. Студиябызга келип калган чебер айымыбыз дагы бар. Анда мен сизге тааныштырып өтөйүн. Жаңарык айылынын тургуну Кенже кыз Кеңешбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык, Хош келдиңиз. Рахмат. Сизди куттуу студиябыздан көрүп отурганыңызга кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, буйруса, рахмат. Жакшы. Анан мындай эко баштыктарды тигүү идеясы кайдан келип чыкты? Алгач ушундан баштайлычы. Идея кайдан келди? Бул баштыктарды негизи өзүм ойлонуп жүргөм, анткени көчөгө чыксаң, кайда барбасаң полиэтиленовый пакеттердин мусордо жатканын көрөсүң, таштандылардын баары. Анан ошо ойлонуп жүргөм, бирок ушул жакында болгон фестивалда жарманкеге чыккам. Ошол кезде ушуну элдерге көргөзөйүн деп чыктым да. Анан ошол жарманкеге ылайыктап тиктим да. Ага чейин бул баштыктарды тиккен эмесмин. Ошол жарманкеге ошол максатым элдерге ушу пакет эмес, бул деген көп колдонуучу эме да. Анан ошол баштык, анан элдер да ушундайды колдонсун деп чакыргым келди да. Беркинде пакетке караганда булар кичине экологический болуп атпайбы? Анан ыңгайлуу. Жууп эле кайра колдоно берсек болот, Ооба. Бул өзгөчө экен да, мындай кичинекей эле көрүнөт экен, анан көргөзүп бербейсизби? Бул кандай колдонсо болот? Бул ушундай эле, мындай бүктөлгөндө ушундай болуп калат. Ал эми базарга баргыча ушинтип чөнтөгүңөргө салып алсаңар болот. Базарга баргандан кийин мындай чоң пакет болуп калат. Буга деген баштыктын ичинде кайра чоң баштык бар турбайбы? Ооба, чоң баштык болуп калат мындай. Бунусу болсо ичинде кичинекей кошелек болуп калат да. Ал эми муну кайра бүктөп туруп жыйнап койсо ыңгайлуу болуп калат. Чөнтөгүңөргө салып аласыңар, же болбосо кичинекей сумочкаңарга салып аласыңар, эч эмеси жок да. Чоң кылып көтөрүп албайсың муну. Анан кайра эле бүктөп туруп эле кайра салып коебуз. Дайыма салып жүргөн ыңгайлуу экен да демек. Ыңгайлуу, ооба. Идеяны кайдан алдыңыз мындай? Ошол мен аябай өзүм издендим. Анткени мындай баштыктар илгери эле апаларыбыз тикчү да, апаларыбыз баягы каптан тигип койчу. Анан азыркы кездеги ылайыктап тикким келди. Анткени азыр биз деген көп нерсени мындай заманбап түрүндө жактырып калдык да. Анан чоң баштык кылып көтөрүп албай, аны кичирейтип эле чөнтөккө, сумкага салып, кичинекей сумочкаларыбызга салып алганга ылайыкташтырып тиктим. Анан азыркы пакеттердин эле түрүндө кылып тиктим. Бул мына ушу бул дагы ушундай кичинекей болуп калат. Ал эми буну ачканда, буну мындай ачсак, бул кадимки эле пакеттин эмесиндей, көлөмүндөй, баягы сүт азыктары, бул кол баштык мындай. Ыңгайлуу. Бул да ичинен мындай кичинекей запасной эме болуп калат, кошелек болуп калат. Ал эми муну кайра бүктөп койсок, мына ушундай мындай эме болуп калат да. Кичинекей. Буну мындай кармап алсак деле, чөнтөккө салып алсак деле ыңгайлуу да. Бул жакта да кнопка менен көрүп турам, бул да башкача экен. Бул да кнопка менен жыйнаштырылып калат. Бул мындай баштык. Жыйнаганда ошол кнопка менен эле кайра жыйнап коебуз. Бул аябай ыңгайлуу. Колго көтөрүп алып эле кете бересиң да, анан базарга барганда, продуктларды салганда акырын алып туруп эле кайра жармаштырып коебуз. Мындай кичинекей болуп калат. Демек баягы тигип койчуда дагы бул жерде фантазия көп ролду ойнойт турбайбы? Анан сиздин бунун бардыгы өзүңүздүн чеберчилигиңиз менен, өзүңүздүн ойлоп табууңуз менен ишке ашкан турбайбы? Ооба, ошол изденүү менен ушундайларды таптым. Баягы изденип көп нерсени жасаса болот экен да, азыркы заманбап кылыпчы. Анан баягы отуруп кечинде дагы ойлондум. Көп эле мындай жолуктарды алып, кийилбей калган жолуктар бар. Ошолордон деле ушундай тигип койсо болот. Буну эч эле эмеси кыйынчылыгы жок. Биягын байлап туруп эле биягын тигип койдум мына. Бул ооба. Бирок аябаганда өзгөчө оригиналдуу болуп туруп, урматтуу телекөрүүчүм. Карасаңыздар. Анан муну деле ошол жыйнап койгондо, бүктөп туруп эле жыйнап коебуз. Бунун эч эмеси жок. Анан базарга барганда дагы ошол көтөрүп алып барып, кичинекей мындай кылып көтөрүп барабыз дагы, тияктан. Тиги жактан ачып продуктубузду салып беребиз. Анан бүгүнкү күндө мындай эко баштыктарга суроо талап кандай болуп жатат? Кимдерге сунуштап жатасыз? Кайсыл жакка өткөрүп жатасыз? Кызыккандар көп эле болсо керек. Кызыккандар азыр көбөйүп калды, анткени мен жакын арада эле тигип баштадым. Эми мындан көбөйтүп магазиндерге, дүкөндөргө ушундай, анткени мен дүкөндөргө барып
барып карасам азыр полиэтиленовый пакетке эме болгондон кийин, тыюу салынгандан кийин кагаз баштыктар чыгып баштаптыр. Ал эми кагаз баштыкка караганда булар кичине көпкө колдонуучу да, анан кагазды 1-2 салгандан кийин уже жарабай калат. Бул жууккой эле колдоно берет. Жууккой эле колдоно берет. Анан акчасы дагы чөнтөгө ылайыктуу эле да. Аябай кымбат эмес. Канча сомдон болот мисалы бул баштыктар? Себеп дегенде көрүп калдым мен, ушундай көлөмдөгү эле кичинекей кагаз баштыктар бир 35-50 сомдун тегерегинде турат экен. Ооба, ошондой. Сиз айткандай ага оор бир нерсени салса эле ал баягы айрылып калууга душар болуп жатпайбы? Бул болсо көп материалы дагы аябагандай мындай жакшы экен. Буну деле аябай кымбат эмес. Бул деле ошол кагаздар эми 30 сом болсо, бул 50 сом. 50 сомго, бирок буну бир эле жолу колдонбойт да, муну көпкө колдонот. Анан мисалы бул 5 килограммга чейин жөн эле көтөрөт экен. Мен өзүм салыштырып үйдөн канча килограмм көтөрөт экен деп аябай кызыгып өзүм эметтим. Ал эми моуну болсо 18 килограммдык баламды салып туруп көтөрсөм, көтөрөт экен. 18 килограммга чейин көтөрдү да. Бул сыртынан ой бул материал жумшак материал экен деп айтышат, бирок бул баягы тигерде карап аябай байкап дегем да. Анан көтөрүп салып, жүктү салып көтөргөндө бул аябай эле жакшы экен да. 20 килограмм деп мындай айтса болот, бирок 15 килограммды бир топ аралыкта көтөрүп барганга аябай эле ыңгайлуу да. 18 килограммга чейин салып көрдүк да. Демек сиз тип эле койбостон ага эксперимент жүргүзүп көрөт турбайсызбы? Ооба, анткени элдин сурамжылоосу менен бул канча килограмм көтөрөт, бул деген канча килограмм көтөрөт депчи ар бирин сурап чыгышат, алардачы. Анан ушу жарманкеге чыкканда ушу элдер аябай сурады, канча килограммга чейин көтөрөт, эмне болот депчи. Анан үйгө барып атайын салып көрдүм да. Менин 4 балам бар да, анан ооба ошо кичидейк балдарымды салып канча килограммга чейин көтөрөт экен деп, анан бардыгын эксперимент кылып көрдүм да. Жакшы. Эми бул баштыктарга өтөлү. Булар баягы колдонууга ыңгайлуу экен, күнүмдүк турмушта колдонууга ыңгайлуу баштыктар экен. Булар болсо бир аз коздолгон менимче. Ооба, бул эми азыр жаштардын көз карашы боюнча тигилди. Ал эми биринчи мындан баштасам, буну ошо бияка келерде эле ойлонуп тиктим ошо. Бул аябай ыңгайлуу да, телефон салып. Кийизден, Ооба, кийизден телефон салып, биягында өзүнчө эмеси бар, кичинекей. Анан көтөрүп алат. Бул эми азыркы жаштарга ылайыкталган. Анан оюм чейим кошулуп, бул ошол азыркы заманбап кылып тиктим да. Бардыгы колун кеге, оюм чийимдерди дагы өзүңүз колго кессеңиз керек. Ооба, өзүм ошол оюм чийимге да көбүрөөк кызыгам, анан ошону чийип кесип, анан ушуга тигиптим да. Ал эми буларды болсо, бул аябай чоң эмгек дебейинби? Бычмачылык негизи мага апамдан өтүптүр да. Апам ушундай аябай бычмачы аял болчу. Ошол өтүп кеткенине 1 жыл болду. Ошол апамдын жолун жолдоп, ушундай курап, бычып, ушуларды ошол апамдан калды да. Мага бул деле мына көлгө баратканда же бул аябай ыңгайлуу да. Мындай асынып алса да болот, көтөрүп алса да болот. Эң мыкты баягы эч бир жерден көрбөгөн өзгөчө сумкалар экен, өзгөчө баштыктар экен, Ооба, бул аябай ылайыктуу да. Мисалы эми көлдүн сезону башталды. Буларга керектүүлөрүн салып алып кете берет, же болбосо конокко барганда, же бирөөгө белекке бергенде бул аябай ыңгайлуу да. Ошондой эле баягы балалуу айымдарга дагы ыңгайлуу экен, Ооба, баланын кийимдерин, керектүү буюм тайымдарын, оокаттарын салып алып жүрө берсе болот экен. Жакшы. Баягы полиэтилен пакеттерге альтернативдүү түрдө мындай эко баштыктарды ойлоп тапкан экенсиз да. Баракелде, азаматсыз. Ишиңиз илгерилей берсин. Анан бул жерде дагы биздин телеканалдын логотипин көрүп отурам. Муну качан жасап жетиштиңиз? Буну бияка чакыруу болгондон кийин ошол бир күндүн ичинде. Ооба, бир күн ичинде түндөп тиктим. Түндөп ошол менде болгон материалымдан ойлонуп отуруп, көл таңы деген байланыштуу көлдү кылдым. Көл ушу толкунданып турганын, анан ушул каналдын логотипин түшүрүп, анан карагайлар, негизи ысык көл дегенде эле карагайды элестетишет экен да, ысык көл, анан карагай. Ушул экөөнү аябай элестетишет экен, башка областтагы элдерибизчи. Анан
ошону чагылдырганга аракет кылдым. Эми бул аябай шашып эле жасап калдым да. Жок, сонун доктор керемет, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, анан айтсаңыз, ушу тигип бычмачылыкка качан өттүңүз, канчадан бери тигип келесиз? Сиздин билишимче кесибиңиз башка, э? Ооба, менин кесибим өзү бухгалтер, бухгалтерияны бүткөм. Таласта айыл чарба колледжин бүткөм. Анан кийин ошо университетке тапшырып турмушка чыгып кеттим. Ошол менен баягы банкка иштебей калдым. Анан турмушка чыккандан кийин эле үйдө отуруп калдым балдар менен. Ага чейин ошо турмушка чыга электе эле Швеяда иштей баштадым. Анткени баягы айлык маянасын угуп алып эле жумасына канча чыгат экен, канча табат экен деп анан бир тигип баштагандан кийин уже башка жумуштун айлыгын угуп алып эле ага баргым келбейт да. Анан тигинден эле тиккениңе жараша, чыгарган жумушуңа жараша ошол акчасын аласың да, маянасын. Анан ошого кызыгып кетип эле тигип кеттим. Ал эми ушул өзүбүздүн апабыздан тикмечилик бар болгондуктан мага кыйын деле болгон жок да. Сизде баягы тубаса таанып болгон турбай, ошондо эле өркүндөтүп, андан ары алып кеткен турбайсызбы? Ооба, ошондой болуп калды да. Өзүңүз кийип турган чыптама, башыңыздагы кептакыя дагы өзүңүзгө таандык окшойт. Ооба, бул себеп дегенде өзгөчөлөнүп, өзгөчө бир сулуулук тартылып турат десек болот. Ооба, ошол кыргыз орнаменттерин түшүрүп, ушундай кичинекей балдарга да ылайыктап, балдарыма тигип койгом, анан заказ боюнча тигип, ошо бул кызыма дагы ушундай кептакыя деп, ошо илгери эле негизи кийилген да, анан ошоларды азыр эми баягы кайра мурдагы замандагы нерселер, буюм тайымдар, кийимдер бүгүнкү күндө заманбап кайра мода болуп атпайбы? Ооба, ошо кептакыя өзгөчө, суроо талапка ээ болуш керек. Бул кыздардыкы, кичинекей кыздардыкы, ал эми бул эркек балдардыкы. Эркек балама ылайыктап тигилген. Анан негизи мен тиккен жагынан жакшы эле эмес, бирок ушу бычма жагынан дагы билим алуу зарыл болуп бир аз билим алып, анан сертификат алып коеюн дедим элем. Анткени бир иш баштаарда баары бир баягы сертификат же дипломуңду сурайт экен. Анан ошо бир аз окуп бычмачылыктан буйруса дагы билимиңиз өркүндөтөйүн деп атам, буйруса. Бүгүн сиз баардыгын байкап көрүп, бүт баардык тармакта өзүңүздү сынап көрүп жатканыңызды бул жерден көрүп турам. Ошол эле эко баштыктан тарта бул жерде оюнчуктарга дейр, бул оюнчуктар тууралуу кеп кылайлыбы? Буларды эмне болуп жасап калдыңыз, кантип жасап калдыңыз? Бул мектептен заказ түшкөн, анан ошол кукольный театр коебуз деп калганынан муну колуңузга кийип көрүңүз, мындай. Бул колго кийип, бул колго манжаларга кийилип, ошол кукольный театрга арналып тигилген да, колго кийип алып. Мунун баардыгы кол эмгеги 100%. Ооба, кол эмгек, өзүм бычып, өзүм тигип, ошо изденип. Образдарды кантип жаратып атасыз? Бул жерде баягы сүрөткерлик дагы бир аз керек болсо керек. Ооба, керек делет. Анткени буну атайын ар бирин тартып алып, анан кесип алып тигилет да. Анан бул ошо заказ боюнча тигилген. Мектептер ошол жомоктор коюлат, булар менен кичинекей балдарга арналып, анан мындан дагы көбөйтүп коеюн деп атам, эгер заказ болуп калса. Бул эми биринчи эмгегим бул кукольный театр боюнчачы, эми дагы изденүү болуп, дагы издейин, дагы башкачаларын чыгарайын деп аракет кылып атам. Биринчи эмгегиңиз болсо дагы мыкты деңгээлде окшошуптур. Колуңузга береке дейли. Балким дагы кызыккан телекөрүүчүлөрүбүз болсо сизге кайрылып буйрутма берсе болот, Ооба. Буйрутма берсе, ошол буга канча күн, канча эмгек талап кылынат, ушундан айтып бериңизчи. Бул дагы өзгөчө экен. Не деген чеберчилик, караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүм. Жанынан эч бир айырмаланбайт экен, чыныгы эле болуп. Сакал муртуна дейре бүт баарын өзүңүз, өзүңүздүн фантазияңыз менен. Буну да аябай изденүү менен тиктим. Анткени ошол заказ боюнча жаныбарлар түшкөн. Ар бир жаныбарды карап, изденип, анан кийин ошону образына келтирип, анткени мунун мурду эле башкача болуп калса, бул арстанга окшобой калат да. Анан бул чачтары дагы өзүнө окшоштуруш керек болду да. Анан ар бирин окшоштурганга аракет кылып, тексем элди жагыптыр, потому что анткени өзүңө башкача көрүнө берет, ами тыштан башкача көрүнөт да. Анан элдер да аябай ыраазычылыгын билдирип, ошол жакшы болуптур дегенде мен өзүм аябай сүйүнүп калдым. Дагы да эргүү алып тиккиңиз келип калды, Ооба. Анан ошол
жомоко жаныбарлар керек экен, ошо жаныбарлар керек болгон үчүн буларды дагы ошо Булардын ичине эмне салынат же болбосо сырткы сөлөкөтү эмнеден жасалат? Буну дагы ошой издеп жүрүп үйдөн эле үйдөн болгон нерсе менен тиктим да. Анткени мен сатып алган жокмун көп нерсени. Анан үйдөгү баягы кийилбей калган шубалар бар болчу, кийилбей калган кийимдер, ошол аркылуу эле тигип, ичине ошолордон эле салып, тигилип калды да буларчы. Бул жерде изденүү көбүрөөк талап кылынат экен. Караңыздарчы. Кашынан бери бардыгы колго жасалган, өзүңүздөгү бар эле нерселер менен, материалдардын негизинде. Ооба, ошол болгон нерсе менен эле жасадым. Эч мындай баягы заказ бергенде башында өздөрү дагы кээ бир материалдарды алып келип беришти. Анан алар материал алып келип берсе, кичине акчасын арзаныраак кылып, орустар айткандай по-свойски кылыпчы, ошентип арзаныраак тигип бердим да. Жакшы. Анан бул жерде жолуктарды дагы көрүп турам. Кошумча, буга кошумча айымдарга дагы ушундай жолуктарды дагы тигип келет экенсиз, Ооба, колдон мындай аракет кылып, изденип, анан эмне мындай элге эмне жагып жатат, эл эмнени талап кылып жатат, ошого ылайыктуу нерселерди чыгарганга аракет кылам. Анан ушул ушундай жолуктар, сурамжылоо ушундай жолуктарга түштү да. Азыр баягы байланып, монтип кечке байланып, бияка кыйшайт, бияка кыйшайбайт. Буну кийип алып эле аябай ыңгайлуу да. Анткени айылдагы айымдарга, кыз келиндерге баягы чачы түшүп калбасын деп жолук салынабыз да. Анан оокат аш кылып атканда кийип алып эле оокат кылган жакшы экен да, аябай ыңгайлуу. Буну дагы фасонун өзүңүз эле ойлоп таптыңыз, Буну дагы издендим, негизи изденүүдөн экен да, бардык нерсечи изденип, элдин көз карашын карап, анан ушундайга түшүптүр да, элдер көбү ушундайга эметиптир, анан ошон үчүн ошого ылайыктап чыгардым. Кардарларыңыз көп эле калдыбы? Буларды кимдерге өткөрүп жатасыз? Негизи айыл ичиндеги эле магазиндерге коюп койгом, анан дагы көбөйтүп, дагы түрлөрүн, башкача түрлөрүн чыгарып, анан шаардагы магазиндерге таштап көрөйүн деп сүйлөшүп, договор түзүп иштешейин деп атам да. Анан бул жерде көргөндө аябагандай ыңгайлуу эко баштыктарды дагы бүгүнкү күндө дүкөндөргө сунуштасаңыз өтөт болуш керек. Себеп дегенде суроо талапка ээ болуп, Ысык Көл облусунда ушул 1-июлдан тарта полиэтилен пакеттерге бөгөт коюлуп, тыюу салынып жатпайбы? Анан бул эң мыкты альтернативдүү жол десек дагы болот. Анан Ысык Көл ушу Каракол шаарында алгачкылардан болуп сиз тигип жатат окшойсуз, менимче мындай эко баштыктарды. Мен ошо биринчи тигип жатамбы деп өзүм аябай толкунданып атамын. Анткени буну жарманкеге чыгарганда элдин баары аябай кызыкты. Анткени мындай баштыктар башка бирөөлөр деле тигиптир, бирок аябай мындай капчыгыбызга ылайыктуу эмес баада сатылат экен. Анан ал эми булар болсо ар бир адамдын, айылда тургундардын, орто жашаган, өйдө жашаган, ылдый жашаган бардыгынын капчыгына ылайыктап жасалат да. Эми бул деле аябай кымбат эмес, арзан эле баада, ошол кагаздан жасалган сумкалардын бааларындай эле сатылат, 30 сом, 50 сомдон эле ылайыктап сатылат. Ошого ылайыктап чыгардым да, капчыкка ылайыктапчы. Эми магазиндерге сүйлөшсөм, базарга сүйлөшсөм, балким ошол бир 30 сомдон эле өтөт болуш керек. Жакшы. Анан эмне себептен өзүңүздүн кесибиңиз бар экен, жогорку билимдүү экенсиз. Анан эмне себептен ушул бычмачылыкка, тикмечиликке өтүп кеттиңиз? Бул сиздин хоббиңиз болдубу же бул кирешелүү тармак бекен? Бул менин өзүмдүн хоббим го. Ошол апамдан калгандан кийин ал бизге аябай ушундай колдон эле оюнчук жасап берип койчу. Анан ошолордун баарын эстеп, анан кийин мен дагы балдар менен үйдө отуруп калдым. Уда төрөп калдым. 4 баламды бардыгы ортосу 10 ай, 1 жаш ушундай ортосу. Анан үйдө отуруп эмне кылам деп, жолдошума бир аз жардам болсун деп тигип баштадым. Үйдөн азыр айылда деген баягы куурчактардын башын, бутун, колун тиктирип арзан баада тиктиришет. Ошолорду
Алар менен да иштешип көрдүм. Бирок ал кезде менин машинам жок болчу өзүмдүн. Анан ушул ушундан кеп калчу. Бул жерде баягы жолдошуңуздун дагы көмөгү болсо керек, колдоосу, ошонун аркасы менен анан балдарыңыздын кашында отуруп алып эле киреше таап бүгүнкү учурда. Бул эмне болгон сертификат? Бул ошол өкмөт тарабынан эң биринчи 100 миң берилди. Ошол кезде бизнес план берилүүчү кайтарымсызбы? Ооба, кайтарымсыз, пайызсыз берилген 100 миңде берилген сертификат. 100 миң алып, ошодо 3 машина алдым. 2 түз машина, түз тиккен машина, анан бир 5 жиптүү машина алдым. Өкмөткө аябай ыраазымын. Азыркы биздин ажообуз аябай элдин баягы кыйналып жаткан элди аябай карап жатат азыркы кезде. Анткени бир иш баштайын десең, баары бир каражат керек болот экен. Анан ушул 100 миңди бергенден кийин мен өзүм тиккенге кызыккандыктан машина алып, анан кийин ушул иштерди тигип иштеп баштадым да. Аябай ыраазымын, айыл өкмөттөргө ыраазымын. Ушинтип баягы бизнес план түзөрдө мен башында аябай мындай кызыккан эле эмесмин. Анан жолдошумдун айтуусу боюнча барып калдым. Мага соцтон чалып калды, ошол айыл өкмөттөн чалып, эртең уже бүтөт, акыркы күн жазып көрбөйсүңбү, бизнес планын жазып көрчү деп айтты. Анан мен таң калып, эртең бүтсө, меники деле өтүп кетпейт го, канча деген эл бар. Анан мейли деп жолдошум жазып көрсөң жазып көрчү деди. Анан жолдошумдун ошол сунушун кабыл алып, ооба, анан жазып түнү менен жазып чыктым. Түнү менен жазып, эртең менен барып өткөздүм. Анан мага чалып эле, аябай сонун жазыптырсың, бизнес планыңды аябай жакшы түзүптүрсүң деп эле өтүп кеттим да. Анан айыл өкмөттөрдүн алдында ошол бизнес планымды дагы баягы коргоп, эмне үчүн ушундай машина алгым келип атат деп аябай коргосом, алар аябай таң калышты. Анткени балдарың майда экен. Андан көрө жөлөк пул алып отура бербейсиңби деген сунуш мага түштү да. Анан мен айттым, мен балдарым майда болгону менен мен аябай кызыгам, мен тиккенди билем. Анан эгер 1-2 машинам болсо эле тийип кетет элем деп атып, анан ошол бизнес планым өтүп кетти да, 100 миң алдым. Ошол менен азыр ишиңизди ишимди улантып атам да. Азаматсыз баракелде. Мындан ары дагы өркүндөп өсө бериңиз, дагы көптөгөн бир жаңы идеяларды ишке ашырыңыз. Бул социалдык келишим жарманкесине катышкандыгы үчүн дейт. Бул жакында эле өткөн Садыр аке менен Кыдыр акенин маарекелеринен алыпсыз, Ооба, ошондо катышып, ушул сумкаларымды аябай кызыгышып, алар да ыраазы болушуп, ошондой элге эксклюзив чыгардың, элди дагы ушундай ушул нерсени сунуштап жатасың, элдин да оюн жакшы жака буруп атасың деп мага ушундай тапшырды да. Ошол Ак Суу районуна, айыл өкмөттөргө баарына ошо ыраазычылык билдирем. Бир күндө канча буюм тайым тигесиз? Деги эле бир күндө канча убактыңызды ушул тигүү бучууга арнайсыз? Мен эми буларды заказ менен тигем да. Заказ мисалы бир күн аралыгында болсо түнү менен деле чыгып тигип берем. 2 күн, бир жумага чейин ылайыктап тигилет. Ал эми мындан тышкары мен жанагындай кройлорду алып тигем да. Анткени заказ кээ бирде болуп калат, кээ бирде болбой калат. Анан бул 11 класстар бүтүп атканда дагы бир аз көйнөк алып да тиктим. Анан айылда жашаганда дагы бирдемелерин көтөрүп келе берет экен, баягы реставрация болуп калат экен да. Көйнөгүн этегин, шымын этегин, же болбосо парда, мындай шейшептерин көтөрүп келет экен. Ошолорду кесип, ычып, жамап, ошолор менен деле акча тапса болот экен да. Анан бул бардык эмгегиме негизи сүрөтчүлүк эметет экен да. Мен өзүм ушул кичинекейимден сүрөткө дагы кызыгам. Анан сүрөт плакаттарды батманга тартып дагы мугалимдерден заказ алам. Мындай отурганда ошо машина ала электе ошондой заказ алчумун. Сүрөт тартып, боёп, анан баягы мектептерде болот эмеспи? Жаңы жыл же болбосо 8 март ушундай мааракелерде батмандарга сүрөт тартып, ошол эми аябай деле кымбат эмес, баягы өзү берген акчага эле тартып берем да. Сиз баягы көп кырдуу талант турбайсызбы? Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу деп коет эмеспи? Ага чындап эле азыр күбө болуп отурам. Бул жерде эле нечендеген сиздин таланттарыңыздын бир учу эле ачылды окшойт. Буюрса дагы сизди кийинчерээк жаңылануулар болсо, биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен келип, ушинтип маектешүүгө чакырам. Сизге ыраазычылык билдирем. Анда баштаган ишиңиз байсалдуу болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай элибиз
үчүн экологияны коргоо максатында атайын полиэтилен пакеттерге баштыктарга альтернативдүү түрдө тигилген мындай эко сумкаларды сунуштап келип калды. Ал эми сизге эркин микрофон болсун, жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жасап салам жолдоп өтсөңүз болот. Эң биринчи ушул эфирге келип ушул күнгө жеткизген Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Ал эми анан кийин эле ошо биздин ажообузга ыраазычылыгымды билдирем. Ошентип элдин үнүн угуп, элдин баягы жашоо турмушун көрүп, ошого ылайыктуу ушундай жардамдарды бергенине айыл өкмөттөргө ыраазымын. Ушул чуркап өздөрүнүн ишин кылып, ал эми анан кийин эле ушул менин талантым берилген ата-энеме, ушул жарык дүйнөгө алып келген ата-энеме ыраазымын. Айылда кайын журтума ыраазымын. Мени көрүп жаткан ушу кайнелерим, кайненеме, ушул менин жолдошума аябай ыраазымын. Кандай иш баштасам да мени колдоп, жөлөп, мага акыл насаатын айтып бергенге, ошо бир туугандарыма, мен өзүм Таластын кызымын. Талас Көгөй айылына баардыгына салам айтам. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто Жаңарык айылынын тургуну чебер айым Кенже кыз Кеңешбекова бизде конокто болду. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.